мамлекет сотторго көз карандысыз болууга жана көмүскө колдоо издебеген деңгээлдеги жашоого шарт түздү. Эми ар бир сот ушул ишенимдин баасын билиши керек. Мамлекет өз милдетин аткарып, кадамын жасады, демек сот корпусу эми элдин ишенимине татыктуу экенин далилдөөгөргө тийиш. Мындай колдоо ар бир кызматкерден жогорку жоопкерчиликти жана мыйзамдуулукту так сактоону талап кылат. Сот корпусу мамлекет менен элдин ишенимин аткарышы керек. Мамлекет сот системасын жаңылоо жана анын натыйжалуулугун жогорулатуу багытында олуттуу реформаларды жүргүзүүдө. Бул шартта сот корпусунун негизги милдети сот адилеттигин сапаттуу жүзөгө ашыруу менен коомчулуктун ишенимин бекемдөө болуп саналат. Ушул алкакта жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев Бишкек шаарынын жергиликтүү сотторунун 2025-жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде өткөн жылы сот адилеттигин ишке ашыруунун сапаты, соттор тарабынан каралган иштердин саны, жарандардын кайрылуулары жана даттануулардын динамикасы боюнча кеңири маалыматтар берилди. Негизги көңүл сот тутумунун ачык айкындуулугун жогорулатууга жана жарандардын сотко болгон ишенимин бекемдөөгө бурулду. Бишкек шаардык соттун төрагасы Талайбек Абыкеев 2025-жылы райондук соттордо жалпысынан 105.530 иш каралганын, бул көрсөткүч 2024-жылга салыштырмалуу 12,16%га көбөйгөнүн маалымдады. Жыйында төраганын жарандык жана экономикалык иштер боюнча, кылмыш жаза иштери жана укук бузуулар боюнча, ошондой эле административдик иштер боюнча орун басарларынын 1 жылдык отчеттору угулду. Жыйында соттук тажрыйбаны жалпылоо жана анын негизинде методикалык сунуштарды иштеп чыгуу деңгээли талаптагыдай жүргүзүлбөй жаткандыгы сын менен айтылды. Канча кылмыштын түрү каралып атат? 17, 38. 13 түрүн мындай жалпылаган жоксуздарбы? Жок. Эмнеге? Бул жылы планга коюлган. Неге бул жылы? Ар жылы канча категория болсо, анын баардыгы изилденип туруш керек да. Ошол соттук практика ошол категория боюнча бузулдубу, бузулган жокпу, сакталып атабы, мыйзам жагынан өзгөртүү керек болуп атабы, анын баардыгы жалпылоодо билинет да. А сиз эмнеге выборочно кылып 17 түрү каралса кылмыштын, а сиз болгону 4-өнү жалпылап атасыз. Анын себептери эмнеге жалпылап атасыз? Бирок бул сиздин милдетиңизби? Ошол соттук практика ушул категория боюнча, ушул кылмыштын түрү боюнча сакталып атабы? Эмне болуп атат? Же сакталбай атабы? Туура каралдыбы? Ошол эле пленумга сунуш бердиңизби? Эми жалпылоо деген бул пленумга материал да? Туурабы? Туура. Ошонун негизинде кайсы жерин практиканы өзгөртүшүбүз керек, же эмнесин толукташыбыз керек, ошол жалпылоодон келип чыгат да. Сиз макул жалпыладыңыз. Эмне сунуш бердиңиз пленумга? Бердиңизби? Жок, сунуш Эмнеге берилген жок, бербейсиз? Ал жалпылоонун максаты андай эмнеде? Айтыңызчы. Эмнеге аны кылбадыңыз? Канча жалпылоо жүргүздүңүз ошондо? Канча категория каралыптыр? 6 категория. 6 категория. Каралып турбу? Жалпылоо жүргүздүк. 71 категория каралган. 71ден 6-ны калганы тура берсинби, кереги жокпу? Жок, ал жерден биз жана көйгөйлүү маселелер Калган жерде көйгөй жок деп кайсы маселени айтасыз анда? Башка категорияларда. Мына сиз 6 категория боюнча жалпылоо жүргүздүңүз. А калган категорияда көйгөй жок дейсизби? Мисалы, Сиз кантип билесиз, эгерде жалпылоо жүргүзбөсөңүз, кантип көйгөй бар же жок экенин билесиз? Ушунун жалпылоонун максаты эмнеде? Выборочно эле мындай кылып туруп, көз боемочулуктай кылып коюшпу? жок. Мына сиз өзүңүз айтып атасыз. 71 түрү каралыптыр. Анан эмне калганын мындай 6-ны кылыпсыз, калганын кылбаш керекпи? А муну выборочно деген каяктан алып алдыңыз силер? Көп иштердин категориялары ушу борбордо каралат. Ушул жерде кайындай көйгөйлөр бар. Сиздерден биз күтүп отурганбыз. Силер дагы эле уктап атасыздар. Отурумда жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев сот адилеттигин жүзөгө ашырууда мыйзамдуулукту так сактоо, сот актыларынын сапатын жогорулатуу, иштерди мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдө кароо жана сот тутумуна болгон коомчулуктун ишенимин арттыруу негизги милдет экенин баса белгиледи. Сот актыларынын негиздүүлүгү, иштердин өз мөөнөтүндө каралышы,
процесстердин ачык айкындуулугу жана тараптарга болгон калыс мамиле мунун баары коомдун сотко берген баасын түзөт. Коррупцияга, жашыруун келишимдерге жана басым кысымга орун жок. Адилет иштебегендер системадан тазаланышы зарыл. Ар бир чечим мыйзамга гана таянып чыгарылышы керек. Бүгүнкү жолугушуунун башкы максаты дал ушуну көздөйт. Төрага өз сөзүндө мындай жыйындар формалдуу мүнөздө болбошу керектигин, алардын негизги максаты аткарылган иштерге объективдүү баа берүү, кемчилдиктерди жашырбай ачык талкуулоо жана мындан аркы өнүгүүнүн так багыттарын аныктоо экенин белгиледи. Бул жолугушууда жыйынтык чыгарып, кемчилдиктерди жашырбай айтууга жана өнүгүүнүн так багытын белгилөөгө берилген мүмкүнчүлүк. Максатыбыз сындоо эмес, өнүктүрүү. Бирок талап жогору жана принципиалдуу. Кеңешменин жүрүшүндө Медербек Сатыев Бишкек шаардык сотунун жана райондук соттордун судьяларынын өткөн жылдагы сапаттык көрсөткүчтөрүнө токтолуп, караган иштеринин соттук инстанциялар тарабынан күчүндө калуу деңгээли жогору болгон айрым судьяларга ыраазычылык билдирип, алкыш жарыялады. Ал эми көрсөткүчтөрү төмөн болгон судьялар боюнча өзүнчө талкуу жүргүзүп, алардын кесиптик даярдыгын жогорулатуу максатында сот адилеттигинин жогорку мектебинде атайын окууларды уюштуруу тапшырмасын берди. Бишкек шаардык соту 2025 жылы 6107 иш караган, анын ичинен даттанылганы 2071 иш, күчүндө калганы утверждаемый 75,91%. Бул орто көрсөткүч болуп эсептелинет. 2024 жылга салыштырмалуу 1%га төмөн түшкөн да көрсөткүч утверждаемый. Иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү жакшы судьялар. Булар Эсенбаев Адылбек Мамат Ибраимович. Караган ишиңиз 193, анын ичинен даттанылганы 3, күчүндө калганы 100%. Сизге Жогорку соттун төрагасынын атынан алкыш. Отуруңуз. Байдаева Лейла Алиевна. Караган иши 199, анын ичинен даттанылганы 11, утверждаемый күчүндө калганы 90,91%. Сизден Жогорку соттун төрагасынын атынан алкыш. Дагы көрсөткүчтөрү жакшы судьялардын бири Бартабас Элмира Бектургановна. Караган иши 158, анын ичинен даттанылганы 69, утверждаемый күчүндө калганы 89,86%. Сизге дагы алкыш. 24 жылы 82% көрсөткөн экен, бул дагы жакшы көрсөткүч. Мындан сырткары дагы көрсөткүч, сапаттык көрсөткүчү жакшы судьялардын бири Сатарбек уулу Мирбек. Караган иши 119, анын ичинен даттанылганы 35, күчүндө калганы 88 утверждаемый, 57%. Жогорку соттун төрагасынын атынан сизге дагы алкыш. Отуруңуз. Эми иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судьялар. Булар Эсенбаев Нурлан Бердибекович. Караган ишиңиз 256 экен, анын ичинен даттанылганы 25, утверждаемый күчүндө калганы 44%. 2024 жылы 66% болгон экен. 2 жылдын көрсөткүчүңүз жакшы эмес. 66% дагы бул жакшы көрсөткүч эмес. Мына кылмыш иштери боюнча коллегиянын төрагасы. Эмне чара колдонуңуздар? Мына криминалист экен, сизге тиешелүү. Чара колдонгон жокпуз, бирок жакшы иштеп атат. Эми жана айткандай влица Кое турмузчу. Мен азыр мындай да 2024 жылы 66%. Бул дагы жакшы көрсөткүч эмес. Анан 2025 жылда 44%. Андан дагы түшүп кетти. Бул 24 жылы салыштырмалуу дагы түшүп кетти да. Себеби эмне? Мына азыр сурап эметсек, өзүңүз угуп атасыз, кандай процессуалдык нормаларды бузуу менен иш караган. Буга кандай көңүл бурбайсыз сиз? көңүл бурулган. Көңүл бурулганды көрсөткүчтөр жакшы деп өзүңүз мактап атсаңыз, анан каякта көңүл бурасыз? Отуруңуз. Дагы көрсөткүчү, сапаттык көрсөткүчү төмөн судьялардын бири бул Атаев Замирбек Исмаилович.
Караган ишиңиз 307, анын ичинен даттанылганы 78, утверждайыңыз күчүндө калганы 57,69. 2024 жылы бул көрсөткүч 59% болгон экен. 2 жыл тең көрсөткүчүңүз төмөн экен да. Дагы көрсөткүчү төмөн судьялардын бири Самудинов Кубанычбек Бердибекович. Караган иши 265, анын ичинен даттанылганы 19, утверждаемость күчүндө калганы 57,89%. 2024 жылы бул дагы жакшы көрсөткүч көрсөтүлгөн эмес, 59% экен. 2% дагы 25 жылы түшүрүп койсуз да. Начар көрсөткүчтүн дагы ылдый түшүрүп койсуз дагы. Мунун себеби эмнеде? Саламатсызбы? Саламатчылык. Эми кемчиликтерди көрүп атабыз, окудук судебный актыларды. Мындан кийинкисин жоебуз буюрса. Дагы көрсөткүчү төмөн судьялардын бири ошол эле кылмыш жаза иштери боюнча коллегиянын төрагасы өзү Момуналиев Адис Жолдошбекович. Караган иши 344, анын ичинен даттанылганы 82, күчүндө калганы 67,7%. 2024 жылы көрсөткүчүңүз орто болгон экен 75%. Мунун себеби эмнеде? Неге мындай түшүп кеттиңиз? Сиз өзүңүз коллегиянын төрагасы. Кантип түшүп кетет? Ушундай көрсөткүч менен кантип коллегиянын төрагасы болуп иштеп атасыңдар? Сиз наоборот наставник катары көрсөтүп, пример болушуңуз керек го. Калам. Талайбек Кабарович, вот көңүл буруңуз орун басарыңызга. Өзүнүн көрсөткүчү төмөн, анан башка судьялардан эмнени талап кылат? Отуруңуздар. Так, 1 май райондук соту 2025 жылы 29.807 иш караган. Анын ичинен даттанылганы 2387 иш, утверждаемость күчүндө калганы 81,2% экен. Бул жакшы көрсөткүч. Эми анын ичинен иштердин сапаттык көрсөткүчү жогору судьялар. Булар Турдукулов Тилек Урайымжанович. Ким? Караган ишиңиз 1721 иш, анын ичинен даттанылганы 213 иш, утверждаемость күчүндө калганы 95,77%. 2024 жылы бул пайыздык көрсөткүч 94,5% көрсөткүч болгон экен. 2 жыл тең көрсөткүчүңүз эң жогорку. Жогорку соттун төрагасынын атынан сизге алкыш. Көрсөткүчү дагы жогорку судьялардын бири Жакшылыков Чыңгыз Кайратович. Караган ишиңиз 3298 иш экен, анын ичинен даттанылганы 224 иш. Утверждаемость күчүндө калганы 94,20% экен. Бирок 24 жылы сиздин пайыздык көрсөткүчүңүз 33% көрсөткөн экен да. Бул жылы аябай жакшы көрсөткүчкө чыкканыңыз үчүн жогорку соттун төрагасынын атынан сизге алкыш. Дагы көрсөткүчү жакшы судьялардын бири Апсова Аида Айдаралиевна. Караган ишиңиз 66, анын ичинен даттанылганы 11, утверждаемость күчүндө калганы 90,91%. Сизге дагы жогорку соттун төрагасынын атынан алкыш. Отуруңуз. Дагы көрсөткүчү жогору судьянын бирөөсү Чериков Нурлан Кийикбаевич. Караган ишиңиз 571, анын ичинен даттанылганы 55 иш экен, утверждаемость күчүндө калганы 89,9% экен. Бул жакшы көрсөткүч. 2024 жылы сиздин көрсөткүчүңүз 44 болгон экен. Бул Ысык Көл облусундагы көрсөткүч окшойт, Жогорку соттун төрагасынын атынан сизге дагы алкыш. Отуруңуз. Эми 1 май райондук сотунда иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судьялар. Алар Жандралиева Надира Жекшеновна. Караган ишиңиз 1057 экен, анын ичинен даттанылганы 50, утверждаемость күчүндө калганы 62%. 2024 жылы көрсөткүчүңүз 75% болгон экен. Жыйынтык чыгардым, катачылыктарды кетирбегенге кийин. Дагы көрсөткүчү төмөн, сапаттык көрсөткүчү төмөн судьянын бири Тажибаева Тахмина Саматкановна. Караган ишиңиз 687 иш экен, анын ичинен даттанылганы 91 иш, күчүндө калганы
пайыздык көрсөткүч менен 67,3% экен. 2024 жылы деле сиздин көрсөткүчүңүз жакшы көрсөткүчкө чыкпаптыр, 65% болгон экен. Кийинки көрсөткүч төмөн судьянын бири бул Сайдылдаева Жылдыз Бейшеналиевна. Караган ишиңиз 1338 иш экен, анын ичинен даттанылганы 67, күчүндө калганы 62,69% экен. 2024 жылы көрсөткүчүңүз деле жакшы эмес экен, 66%. Бирок 2 жыл тең көрсөткүчүңүз жакшы эмес экен сиздики. Бул уже сигнал бериш керек сизге. Отуруңуз. Кийинки Жумагулова Жылдыз Талайбековна. Караган ишиңиз 971 иш экен, анын ичинен даттанылганы 32, утверждаемыз күчүндө калганы 68,75% экен. Ленин райондук соту 2025 жылы 32.587 иш караган, анын ичинен даттанылганы 1155 иш, утверждаемыз күчүндө калганы 72,29%. 2024 жылга салыштырмалуу сапаттык көрсөткүчү көтөрүлгөн. 2024 жылы бул сапаттык көрсөткүч 63,78% көрсөткөн. Иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү жакшы судьялар Ленин райондук сотунда. Жанболотов Улан Кубанычбекович. Караган ишиңиз 1584 иш экен, анын ичинен даттанылганы 44 иш, күчүндө калганы утверждаемо 81,82% экен. 2024 жылы сиздин сапаттык көрсөткүчүңүз 90%ды түзгөн экен. 2 жыл катарынан эң жакшы көрсөткүчтү кармап келатыпсыз. Сизге Жогорку соттун төрагасынын атынан алкыш. Отуруңуз. Дагы көрсөткүчү жакшы судьялардын бири Туманбаев Уланбек Бейшеналиевич. Караган ишиңиз 415 экен, анын ичинен даттанылганы 62 иш, утверждаемость күчүндө калганы 82,26% экен. Ормушев Тилек Эмилбекович. Караган ишиңиз 2576 иш экен, анын ичинен даттанылганы 143 иш, утверждаемость күчүндө калганы 81,12% экен. 2024 жылы 55%ды түзгөн экен. Бул 2025 жылы жакшы көрсөткүчкө чыккан экенсиз. Көрсөткүчтү көтөргөнүңүз үчүн Жогорку соттун төрагасынын атынан алкыш сизге. Истамкулов Кылычбек Макамбаевич. Караган ишиңиз 377 иш экен, анын ичинен даттанылганы 25, күчүндө калганы утверждаемо 80% экен. 2024 жылы 82% болгон экен. 2 жыл сапаттык көрсөткүчтү жакшы кармап келатканыңыз үчүн Жогорку соттун төрагасынын атынан сизге дагы алкыш. Эми Ленин райондук сотунун сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судьялар. Маматалиева Нуржамал Исмаиловна. Караган ишиңиз 2155 иш экен, анын ичинен даттанылганы 48 иш, утверждаемость күчүндө калганы 39,58%. 2024 жылы сиздин сапаттык көрсөткүчүңүз жалпысы 59,15%ды көрсөткөн экен. 2 жыл тең көрсөткүчүңүз жакшы көрсөткүч эмес. Эмне бул себеби? Эмнеге 2025 жылы 39%га түшүп кеткенсиз? 59-дан. Ошодон дагы төмөн түшүрүп салыпсыз. Сизге чын айтайын, непростительно мынандай көрсөткүч. Тем более соттор кеңешинин мүчөсүсүз. Анан ушундай көрсөткүч менен кантип жүрөсүз? Соттор кеңешинде. Кийинки сапаттык көрсөткүчү төмөн судьялардын дагы бири Матисахов Кадырбек Мөнөкбаевич. Караган ишиңиз 1552 экен, анын ичинен даттанылганы болгону 12 экен, күчүндө калганы көрсөткүч пайыз менен 50%. 2024 жылы 63% болгон экен. Бул дагы жакшы көрсөткүч эмес. 2 жыл катар эмнеге жакшы көрсөткүч эмес? Сапаттык көрсөткүч эмес. Мунун себеби эмнеде? Апелляциялык соттоклор менен тааныштым, ага баарына мен макулмун. Мындан аркы ишмердүүлүгүндө сапатымды жогорулатам, сиздерге сөз берем. Так, дагы сапаты төмөн судьялардын бири
Ленин район сотунда. Рыскулов Айжан Рысбековна. Караган ишиңиз 328 экен, анын ичинен даттанылганы 35, утверждаемость күчүндө калганы 57,14%. 2024 жылы 57% болгон экен. Эмне мынчалык төмөн? 2 жыл катар көрсөткүчүңүз төмөн. Свердлов райондук соту 2025 жылы 22.950 иш караган, анын ичинен даттанылганы 861 иш, утверждаемость күчүндө калганы 75,26%. 2024 жылга салыштырмалуу көрсөткүч ошондой эле калган. Эми иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү жогору судьялар. Бул Свердлов райондук сотунда Назирдинова Чолпон Жыргалбековна. Караган иши 1223 иш, анын ичинен даттанылганы 8, күчүндө калганы утверждаемость 100%. 2024 жылы бул көрсөткүч 79,63% болгон экен. 2 жыл жакшы көрсөткүчүңүз үчүн Жогорку соттун төрагасынын атынан сизге алкыш. Дагы сапаттык көрсөткүчү жогорку судьялардын бири бул Бектемирова Салтанат Кубанычбековна. Караган ишиңиз 977 иш, анын ичинен даттанылган 6, күчүндө калганы утверждаемость 100%. 2024 жылы сиздин көрсөткүчүңүз 88% түзгөн. 2 жыл жакшы көрсөткүчүңүз үчүн Жогорку соттун төрагасынын атынан сизге дагы алкыш. Жаныбек уулу Адил, жакшы сапаттык көрсөткүчтөрүн жогору болгон судьянын бири. Караган ишиңиз 2512 иш экен, анын ичинен даттанылганы 114 иш, күчүндө калганы утверждаемость 91,23% экен. 2024 жылы сиздин бул сапаттык көрсөткүчүңүз 85% түзгөн экен. 2 жыл катарынан жакшы көрсөткүчтү кармап бергениңиз үчүн сизге Жогорку соттун төрагасынын атынан алкыш сизге дагы. Көрсөткүчү жакшы судьялардын бири Абдыразаков Өмүрбек Анарбекович. Караган ишиңиз 736 иш экен, анын ичинен даттанылганы 39 иш, күчүндө калганы утверждаемость 89,74%. 2024 жылы 77,27% түзгөн экен. Көрсөткүчүңүз жакшы үчүн Жогорку соттун төрагасынын атынан сизге дагы алкыш. Дагы көрсөткүчү жакшы судья бул Кыдыралиева Нурзат Амантуровна. Караган иши 1219 иш экен, анын ичинен даттанылганы 26 иш, утверждаемость күчүндө калганы 88,46% иш экен. 2024 жылы бул сапаттык көрсөткүчү 91% болгон экен. 2 жыл жакшы жогорку деңгээлдеги сапаттык көрсөткүчү кармап жүргөнүңүз үчүн Жогорку соттун төрагасынын намынан алкыш сизге дагы. Алкыш. Сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судьялардын бири Самиев Замирбек Баишевич. Караган ишиңиз 466 иш экен, анын ичинен даттанылганы 57, утверждаемость күчүндө калганы 63,16% экен. Дагы көрсөткүчү төмөн судьялардын бири Усакбаева Гүлзат Каныбековна. Караган ишиңиз 1096 экен, анын ичинен даттанылганы 19, утверждаемость күчүндө калганы 63,16% экен. Кемчиликтерди мойнума алам, оңдолобуз. Октябрь райондук соту 2025 жылы 17.937 иш караган, анын ичинен даттанылганы 1165 иш, утверждаемость күчүндө калганы жалпы сот боюнча 69,49%. Иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судьялар. Булар Жороев Султангазы Залатунович. Караган ишиңиз 1267, анын ичинен даттанылганы 115, утверждаемость күчүндө калганы 62,62%. 2024 жылы бул көрсөткүч 66% түзгөн. 2 жыл тең көрсөткүчүңүз начар. Иштердин сапаттык көрсөткүчтөрү төмөн судьялардын бири Касымбеков Кубанычбек Калыбекович. Караган ишиңиз 231, анын ичинен даттанылганы 69, утверждаемость күчүндө калганы 63,77%. 2024 жылы бул көрсөткүч 64,44% түзгөн. Не 2 жыл тең көрсөткүчүңүз начар. Тем более соттун төрагасысыз. Мындайча айтканда, это вас не красит төрага катары.
Дагы көрсөткүчү төмөн судьялардын бири бул Мулюкбаева Диляра Абдрахмановна. Караган иши 1445, анын ичинен даттанылганы 69, утверждаемость күчүндө калганы 62,32%. 2024 жылы бул көрсөткүч 53,57% түзгөн экен. Почему? Вроде Диляра Абдрахмановна, сиз опытный судьясыз, көп жылдык судьялык стажыңыз бар, экинчи инстанцияда иштегенсиз. Эмнеге сизге 2 жыл катарынан көрсөткүчүңүз төмөн? Кемчиликтерди жооп жатам. Диляра Абдрахмановна, это вас не красит, мен ачык айтып коеюн. Дагы көрсөткүчү төмөн судьянын бири Самаков Төлөндү Калыгулович ким? Сизсиз да? Караган ишиңиз 1498 экен, анын ичинен даттанылганы 43, утверждаемость күчүндө калганы 62,79% экен. Түшүндүңүзбү? Түшүндүк. Отуруңуз. Сапаты көрсөткүчү төмөн судьянын бири Сүйөркулов Ерлан Омуралиевич ким? Караган ишиңиз 407, анын ичинен даттанылганы 52, утверждаемость күчүндө калганы 50%. 2024 жылы 65% болгон экен. 2 жыл тең жакшы көрсөткүч эмес. Салыштырмалуу 25 жылы 50%га чүрүп салыпсыз. 2 жыл катарынан ушундай. Отуруңуз. Дагы көрсөткүчү төмөн судьялардын бири Токтосунов Надырбек Ташмырзаевич. Караган ишиңиз 510 экен, анын ичинен даттанылганы 55, утверждаемость күчүндө калганы 63,64%. 2024 жылы бул көрсөткүч 66% түзгөн экен. 2 жыл катарынан көрсөткүчүңүз жакшы эмес. Начар көрсөткүч. Бишкек шаардык административдик соту 2025 жылы 2292 иш караган, анын ичинен даттанылганы 713 иш, утверждаемость күчүндө калганы 69,42%. 2024 жылга салыштырмалуу эч кандай өзгөрүү болгон жок, ошондой эле утверждаемость ошол эле көрсөткүч менен калып атат, 69% менен. Эми иштердин сапаты көрсөткүчтөрү, анын ичинен жогорку судьялар. Булар Эшалиев Азиз Маратович, сиз төрага, караган ишиңиз 368, анын ичинен даттанылганы 137, утверждаемость күчүндө калганы 81,75%. Сизге дагы жогорку соттун төрагасынын атынан алкыш. Отуруңуз. Сапаты көрсөткүчү дагы жогору судьялардын бири бул Нартаев Нурман Канатбекович. Караган ишиңиз 386, анын ичинен даттанылганы 70, утверждаемость күчүндө калганы 80%. 2024 жылы сиздин көрсөткүчүңүз 90% болгон экен. 2 жыл катарынан көрсөткүчүңүздү жогорку деңгээлде кармап жүргөнүңүз үчүн жогорку соттун төрагасынын атынан сизге дагы алкыш. Эми иштердин сапаты көрсөткүчтөрү төмөн судья административ сотто. Бул Иманалиев Эрмек Калмурзаевич. Караган ишиңиз 453, анын ичинен даттанылганы 124, утверждаемость күчүндө калганы 62,90%. 2024 жылы көрсөткүчүңүз деле жакшы болуптур. Орто көрсөткүч 69,57%. 2025 жылы дагы чүрүп салыпсыз. Негизи мойнубузга алабыз, анан кийин катаакта жоебуз. Мындан тышкары төрага Бишкек шаардык соту жана райондук соттор боюнча QR-код системасы аркылуу жарандардан келип түшкөн негизги сунуштар жана сын пикирлерге токтолуп, алар боюнча тиешелүү түшүндүрмөлөрдү укту. Бишкек шаардык сотуна ушундай пикир калтырыптырдар QR-кодго. Суды должны быть реально независимы, пусть соблюдает этику, не превышает полномочия. Без причины и объяснения отложили дело. Хотелось бы, чтобы поменьше отложек было, чтобы судьи соблюдали этику. Ушуга көңүл бурдуңузбу, Талайбек Капарович? Бул боюнча көңүл бурулган, жыйын өткөзүлүп, сотторго түшүндүрмө жүргүзүлдү. Отложка болгондо причиналарын айтып, отложка болот деп тараптар чакырып, тараптар көчө отложка. Этиканы сакташпай айтты. Этика боюнча бул полномочияны превышает дейт. Аша чаап кетип атышат дейт. Бул боюнча да айтылды.
өткөндө да советтен да каралды, баягы билесиздер өзүңүз, баягы телефон карайт дегенде, мындай карайт дегенде анын баары айтылды, совещание өткөрүлдү, протоколдор бар. Без причины и объяснения отложили дело дейт. Жөнү жок эле эмнеге жылдырасыздар? Тараптарга түшүндүрүп койбойсуздарбы? Жылдыруунун себептерин. Анан колдон келишинче канчалык ишти созгон сайын ошончолук өзүңүздөргө артыңыздардан сөз ешитесиңер. Так, 1 май райондук сотунда мынандай пикир калтырыптыр. Сот системасында коррупция дейт. 1 жылдан бери чечилбеген иштер бар дейт. Так туура иштебеген сот жок дейт. Канча сотко келдим, канааттанбадым дейт. 1 май район сотунда коррупция гүлдөп атыптыр да. 1 май район сотунун төрагасы. Буга маани бердиңизби? Бедербек Асанбекович, эми бул багытта ар бир жуманын 1-күнү соттор менен чогулуш өткөрөбүз. Ошол чогулушта ушул маселелер боюнча дагы токтолуп кетем. Баарын мыйзамдуулукка чакырып, мыйзам чегинде иш алып баруусун талап кылам. Мен тарабынан ушундай талаптар коюлат дайыма. Ленин райондук сотунда шарттарды түзүү. Билебиз, Ленин райондук сотунда иш бөлмөлөрү жетишпейт, жалпысынан имарат бар. Анан за решение пришла 2 раза дейт. Убагында берип туруңуздар да, же айтып коюңуздар да. Сот отурум катчылары кайсыл убакыт айтып коесун да, кайсыл убакта келип көчүрмөсүн алып кетиш керек чечимдерди. Эми мөөнөтү бардыгыбызга белгилүү. Канча убакта биз чечим көчүрмөсүн беришибиз керек. Эми азыр мен бул жерде айтсам уят турабы? Эми Свердлов райондук соту единое окно нужно дейт. Канцелярия не работает дейт. Цифровизация нужна дейт. И вовремя прийти дейт. Единое окно жокпу? Кабыл ала турганда. Кабыл ала турган единое окно бар. Бул жерде жазып турган единое окно нужно деп. Имараттын жакшы имарат курулган, бөлмөлөр жетиштүү, канцелярияга да бөлмөлөр жетиштүү. Бул маселени Бар единое окно. Бар. Жарандар келип эле кайсы жерге кайрыла тургандары бар да. бар да. Анан эмне жазып атат? А эмне жазып атат? Единое окно нужно. Значит, түшүнбөй эле жазып койгондой сезилип атат мага. Канцелярия не работает деп жазыптыр да. Ал эртең 8:30-дан 5:30га чейин канцелярия иштейт. Канцеляриядагы мындай мүмкүнчүлүк, шарт түзүлүп берген Бедербек Асанбекович. Бул единичный бир случай болуп калбаса, мындай арыздана турган акыбалда эмес да. Келгендердин бардыгы эртең менен ошол жерге отметка коет. Ал жерден кечиккендерди күнүмдүк акт менен мага алып келип беришет. Ким канча убакыт кечикти. Мына акыркы 2 айда мен актыны карап атам күнүмдүгүн. Кечиккен адам жок. Буга чейин болгон. Чогулуш болуп департаментке сунуш келтиргенбиз кечиккендер боюнча. Наказание алышкан. Ошондон бери акыбал оңолуп калган азыр. Жакшы да азыркы учурда. Но анын баарын эске алабыз. Эске алыңыздар. Ушундай орой, мамиле, мындай терс көрүнүштөр болбосун да. Мунун баардыгы ошол сот тутумунун жүзү болот да. Ушунун баардыгы сиздер кылып аткан ар бир эмеге, мындай кайрылууларга, мындай жазып кеткен ар бир сөзгө маани берип, ошонун үстүнө иштешиңиздер керек да. Октябрь райондук соту. Элдин пикири соттун секретарларынын кылган орой, текебер мамилеси жаккан жок дейт. Судья Сверкулов и девочки в первом зале работают очень оперативно и все вопросы поясняет и дают направление правильно дейт. Сверкуловду макташыптыр. Эмнеге соттун секретарлары орой, текебер мамиле кылышат? Эмне ошондойбу? Андай деле эмес, кээде түшүнбөстүктөр болуп калса ал боюнча мен ар бир чогулушта айтам, өзүңөрдү сен деп келген тараптарды сиз деп кайрылышыңар керек деп. Анан кээде түшүнбөстүк болуп жазып койсо керек. Бул баардыгыбыз бир эле соттун аппаратынын кызматкерлери эмес, судьялар баш болуп, төрага баш болуп, биз мындай
этиканы сакташыбыз керек, элге туура түшүндүрүп, сылык сүйлөшүбүз керек. Бизге кыйкырып атса дагы биз сылык сүйлөшүбүз керек. Анткени биздин жумушубуз ошондой. Сотко жыргаган адам келбейт, билесиздер. Мындайды жакшы эле эме кылып койбойсуңарбы? Я, секретарлардын үстүнөн иш алып барыңыз. Кандай мамиле элдер менен жасоо боюнча, макулбу? жүргүзүп атабыз. Макул. Этика, вежливость, человечность. Чувствуется недостаточная работа руководителя суда с работниками дейт. Ишти алып бара албай атасыз. Иш жүрүп атат, эмне жөнүндө жазганын мен түшүнбөдүм. Эртең менен жумушка келген учурдан тартып, жумуш убагы, түшкү тамактанууга чыгуу, андан келүү, андан кийинки жумуш кеткенге чейин эле көзөмөлдө. Так, Октябрь райондук сотунун имаратында 1 жана 2 кабаттагы дааратканалар жабык дейт. Экөө тең служебный деп жөнөкөй жарандарды киргизбей жатышат. Эмне үчүн мындай мамиле? Тараптар үчүн сыртта өзүнчө даараткана бар. Анан ичин ачып койсок, ар кандай нерселерди таштап коюп, анан кийин ремонт кылышка туура келип калып атат. Түшүнүктүү. Эми шартты түзүш керек да. Мунун баардыгын эми ал бул сөз дебей шартын түзүңүз. Ошон үчүн төрага болуп отурасыз. Сот департаменти менен тыгыз иш алып барыңыздар. Макулбу? Макул. Отуруңуз. Административ сот. Судья Досалиев менин маселемди адилеттүү чечип берди дейт. Отурумдарда мамилеси сылык болду. Мыйзамдарды туура жана так түшүндүрдү. Даараткана керек, ошол эле дейт. Даараткана жок экен, эми билебиз биздер. Спасибо судье Шалиеву за справедливое решение. Кеңешменин жүрүшүндө автоматташтырылган маалыматтык системалардын иштеши, жер тилкелерине байланыштуу соттук талаштар, жергиликтүү соттордун имараттарын оңдоо жана курулуш иштери, материалдык техникалык камсыздоо, кадр саясаты жана коррупциянын алдын алуу маселелери кеңири талкууланды. Жыйындын соңунда жогорку соттун төрагасы белгиленген кемчилдиктерди кыска мөөнөттө жоюу, сот өндүрүшүнүн сапатын жогорулатуу жана жарандардын сот тутумуна болгон ишенимин мындан ары да бекемдөө боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Сот тармагында иштеген ар бир кызматкерлердин эсине салгым келет. Адилет жана чынчыл кызмат кылгысы келбегендерди системадан эле эмес, бардык келечектүү иштерге аралашкыс кылып туруп тазалайбыз.